өлүк менен мени уруп келди. Элдар Сулайманов өз ыктыяры менен мандатын тапшырыш керек эле. Энеси чалып айтат: сен аялыңды эмнеге сабабайсың деп. Синдром избиваемой женщины дегенде, орысча айткандачы, постоянно таяк жеп жүргөн аялда. Дагы бир жолу айтам, эл өкүлү катары бул элдин адамы катары азыр жоопкерчилиги жок калса, анда демек элге дагы бул чоң мындай белги болот. Ур токмок ала бергиле, көлүк менен саба бергиле, кош бойлуу аялдарды ура бергиле, эч нерсе чара силерге жоопкерчилик болбойт. Алга деп коет да. Коомдо адилеттүүлүк барбы же жокпу? Мыйзам иштейби же иштебейби? Жыл башынан бери кызмат адамдарынын аялдары үй бүлөлүк зомбулук тууралуу айтып чыккан бир нече учур катталды. Жакында эле Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Акулуу Бердиевдин жубайы Батма Ормонова жолдошу аны уруп үйдөн кууганын айтып чыкса, азыркы парламентарий Элдар Сулаймановдун жубайы Асель Азаматова 4 жолу коргоо ордерин алганы ушул тапта коомчулуктун көңүл чордонунда. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө ушул көрүнүштөрдү талкуулайбыз. Эфирде мен Наргиза Айсекова алып барам. Саламатсыздарбы? Биздин студияга чакырылган коноктор менен тааныштырып өтсөм, мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова, психолог Малаке Кадралы жана ошондой эле аялдардын укугун коргоп келген адвокат Есения Рамазанова. Саламатсыздарбы? Студияга кош келиңиздер. Талкуунун алдында Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Сулаймановдун мурдагы жубайы Асель Азаматова өз окуясы тууралуу Азаттыкка ачык маек куруп берген. Алгач ошол маекке кезек берип, андан кийин талкуубузду улантсак. Соц тармактарда аябай ыз чуу салганымдын себеби балдарымдын атасына болгон ушундай бир өз ара маекте айта турган сөздөр жетпей атат. Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Сулаймановдун мурунку жубайы Асель Азаматова турмушка чыккандан кийин үй бүлөлүк зомбулукка кабылганын, бирге жашаган 7 жыл ичинде 4 жолу коргоо ордерин алганын айтты. Ал 2022 жылы жолдошу үйөлүк менен катуу сабаганын да билдирди. Экөөбүз аябай катуу урушуп, сөздөн сөз уланып, камыр жайган өлүк менен мени уруп келди. Оң жагыма жыгылдым, сол жагым көбүнчө жаракат алды. Акыры ошо УПСМ кызматкерлерин чакырып, 102 менен биринчи роддомго барып, ал жактан жардам алдым, кровотечение токтотконго аракет кылышты, угроза прерывания беременности деп айтышты. Андан соң Свердлов районуна караштуу Карпинка чүй кесилишиндеги отделенияга бардык. Асель Азаматова жолдошу жарыялаган видеодо өзүнүн машинаны талкалаган учуру тууралуу буларды айтты. 30 март күнү үйгө бир аз кызуу келди. Менин балдарым бир аз ооруп, үйдө жалгыз болчумун. Бир аз жиним келди. Кеч келгенине, балдарым ооруп, эч ким жардамы жок болгонумдан аябай жиним келип, экөөбүз уруша кеттик. Уруша кетип, кайра эле ошо машинесин айтып баштады. Сен бул машинеге татыктуу эмессиң. Татыктуу деген биздин бул Элдардын оюнда көзгө чөп салганды кечириш керек дайыма. Каалаган жерде жүрүп, каалаган нерсени ичип, балдарына, үй бүлөсүнө көңүл бурбаган жолдошту кечирип, унчукпай жүргөнү бул БМВ үлгүсүндөгү машинеге татыктуу дегенди билдирет Элдардын оюнча. Ошол жерден аябай капа болуп, жиним келип, экөөбүз сөздөн сөз уланып, урушуп кетип, машинени алдым дагы ошол фары, боковые зеркала ошолорун талкалап салдым. Элдар Сулайманов менен Асель Азаматованын ортосунда 3 уулу бар. 2016 жылы баш кошкон жубайлар 2023 жылы ажырашып, балдар энеси менен калган. Асель мурунку жолдошу балдарды дем алыш күндөрү алып кетип турарын, акыркы кезде аларды энесине каршы коюп, буза баштагандыктан көйгөйдү коомчулукка айтып чыгууга аргасыз болгонун билдирди. Балдарыма апасын жамандап, балдарымы коркутуп, апаңар кетип калат, апаңарга керегиңер жоксуңар, апаңар турмушка чыгып кетсе, силерди таштап кетет, апаңар дагы балалуу болсо, силер кереги жок болуп каласыңар, деп балдарымы менен тартып алууга жасаган аракеттери
аябай жүрөгүм оорутат. Ошондуктан мен көп жолу айттым, балдарым экөөбүз өз ара болгон келишпестиктерди экөөбүз сүйлөшүп чечели, бaldарды кийлиштирбейли. Асель мурунку жолдошунун айткандары балдарына кадимкидей таасир этип жатканын жашырган жок. Балдарым келип эле, мен такси менен келем, балдарымы жүктөйм, машинеге отургузам, кетип баратып үйгө кетип аткан жерде эле балдарым жарылат. Ортончу балам аябай сезимтал, ыйлап баштайт. Атам мындай деди, апа, мам, атам мындай деди, ушул чынбы, сен ушундайсыңбы, бизди ушундай кыласыңбы, таштап кетесиңби деп жөн эле суроолор эмес, ушунчалык бир ыйлагысы келип, аябай мындай переживание да, орусча айтканда. Биздин каарман үй бүлөлүк зомбулукка кабылган сайын укук коргоо органдарына бир нече ирет кайрылганын, андан жыйынтык деле болбогонун айтты. Бирок ачыгын айтканда өлүп калмайынча Стамбульский протоколу деле жардам бербейт экен, башкасы деле жардам бербейт экен. 4 случайда тең коргоо ордери берилген. Бир гана ошол моментте өлүп каламго деген оюм келди. Асель Азаматованын билдирүүлөрүнөн кийин мурунку жолдошу Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Сулайманов үн катып, айыптоолорду четке какты. Мен эч качан ага кол көтөрүп, уруп сабап же зомбулук кылган эмесмин. Үй бүлөдө айрым учурда кайма айтышуулар болуп турчу. Бирок кийинчерээк ашыкча кызгануу, текшерүү, жаңжалдар күчөп кетти. Кеч келгенде уруш чыгып, үйдө уруш жаңжал күчөй баштады. Ушунун баары акырындап ортодогу сезимдердин өчүшүнө алып келди. Акыркы маселе талаптардын чектен ашуусунан башталды. Балдарды шылтоо кылып, жеке кызыкчылыктарын таңгулап, манипуляция кылып жатты. Аселдин коомдук жайларда ар ким менен урушуп, мушташа кеткен учурлары дагы интернетке тарап, анын моралдык жоопкерчилиги мага тийип жатты. Элдар Сулаймановдун аялы деп. 40 жаштагы Элдар Сулайманов мурдагы транспорт жана коммуникациялар министри Нурлан Сулаймановдун уулу. 2021-жылы парламенттик шайлоодо Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңешке депутат болгон. 2025-жылдын ноябрь айында өткөн Жогорку Кеңешке шайлоодо номер 5-округтан шайланып келген. Асель Азаматованын 26 январдагы арызы боюнча Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы тергөөгө чейинки текшерүү иштерин баштап, келинге коргоо ордери чыгарылды. Бул факт Борбор калаанын милициясынын жетекчилигинин көзөмөлүндө турары белгиленди. Адатта жогорку кызматтагы адамдардын жубайлары зордук зомбулук боюнча ачык айта беришчү эмес да. Анан соңку учурларда улам бир окуянын ачыкка чыгышы эмнеден кабар берет деп ойлойсуз? Чыкпай отуруштун мүмкүнчүлүгү жок болуп калды ошол да. Анткени уят эмне болот деп көп аялдар, ошол эле кызмат чоң кызматтарда иштеген аялдар дагы өзүнө болгон зомбулукту, кодулоону, ошол укуктардын чектелишин үй бүлөнүн ичинде дагы же коллега арасында да болгон окуяларды жапшырып келишет да көбүнчө. Кызматта турган адамдардын көпчүлүгү, ошол майда кызматта тургандар дагы өз кызматын пайдаланып, аялы эгерде каршы пикир айтып, жолсо ажырашып кеткен болсо, балдарды алып койгон учурлар абдан көп. Анан бул боюнча чынында коомчулуктун сын пикиринен Асель айымды дагы тилекке каршы фейктер дагы көпчүлүк сын пикирге алып каралоого аракет кылып атышат. Эми ким тараптан уюштурулуп атканы түшүнүктүү. Бирок ошондо уяттуу нерсеге чыдай аламбы, чыдай албаймбы, уят деп коомчулук айтса, мен туугандарым арасында, тааныштарым арасында уят болом деп унчукпагандар көп болчу да. Азыр мен ойлойм, ушул биринчи ирет ушул Асель айымдын уртокмо калынышы боюнча Элдар Сулайманов өз ыктыяры менен мандатын тапшырыш керек эле. Анткени эл алдында элдик адам, эл өкүлү боло турган адам мыйзам бузуп, өзүнө ошол кичинекей балдардын энесине, эне кишиге, аял кишиге кол көтөргөнү бул эл алдындагы үлгүлүү боло турган жүрүм турум эмес. Анан мен ойлойм, буга дагы ошол 2 жыл мурун эсиңерде болсо, Жаныбек Кабиров депутат ал кезде кафенин алдында эркек балдар менен мушташып кеткени боюнча жаңылыкка чыккан. Ал да ушундай ызы чуу болгон. Анан кийин президент реакция кылган. Анан президенттин пресс-секретары ошол кезде Эрбол айтканда президентке ыкчам маалымат жеткирилди. Президент тапшырма берди ички иштер министрлигине тез объективдүү карагыла депишти. Анан эркек баланы урсаң, демек президентке чейин жеткирилет экен, кызматынан кетет экен.
аял кишини урсаң тескери аял киши өзү күнөөлүү болуп кете береби. Эмнегедир азыр ошол бир тараптуу ошол Асель айымды жамандап каралып аткандарына мен макул эмесмин. Анан кийин ошол кызматтагы адамдын аялы болсо, ал кызматтагы адам кайра өзүнүн кызматын пайдаланып аны каралап, өзүнүн аялын, өзүнүн балдарын энесин аял кишиге болгон ошол аң сезимди оңдош үчүн сөзсүз түрдө мен ойлойм ушул кызматтагы адамдар биринчи ирет чектөө кызматтан бошотулуш керек, экинчи ошол сот процесси ачык жүрүп жоопкерчиликке жазага тартылыш керек. Бир эмес 3 мынакей коргоо ордери бар экен. Үчүнчүдөн мыйзамдарга дагы өзгөртүүлөр киргизилип аткан, киргизилди ошол эсимде жок. Эгерде ошол зордук зомбулукка тиешеси бар болсо, кызмат ордун ээлей албайт деген так берене кириш керек да. Кийинки суроом Есен айым сизге болуп атат. Бул Асель айым менен Элдар Сулайманов экөө расмий түрдө ажырашкан, балдары энеси менен калып бир нече жылдан бери өзүнчө жашап турушканда, бирок бул Асель айымдын айтымында эң негизги маселеси бул ошол мурдагы жолдошу балдарды алып кеткенде аларга психологиялык жактан таасир этип, апасын жамандап ага каршы койгону болуп жатыптыр. Анан ушундай кырдаалда Асель айым балдарын жана өзүн кантип коргой алат, юридикалык жактан кандай кеңештерди айта аласыз? Бул жерде эми Асель айым сотко кайрылыш керек. Анткени балдарды видеодо көрүнүп жаткандай выходной күндөрү алып кетет экен. Бул жерде деген жана график общения деп коет. Депутат өзүнүн жубайын сотко берген, балдар менен мен ушул суббота воскресенье күнү жолугушуп турам деп. Ошол себептен балдарды берип соттун чечимин аткарып жатат Асель айым. Эгерде мен кеңеш берет элем, азыр балдарды психологко көрсөтүп, балдар кимге привязаны, анан балдарга кимдер жанагынтип үйрөтүп, жанагындай физический, психологический давление көрсөтүп аткандарын психологдор аныктайт. Ошол психологдордун корутундусунун негизинде жарандык тартипке сотко кайрылып, ошол мурунку сотту жокко чечимин жокко чыгарса болот да. Анткени атасыбы, энесиби балдарга каршы кандайдыр бир нерселерди жасаган болсо, сот ал ошолорду изилдеп тактап тастыкталгандан кийин чыккан чечимдерди жокко чыгарат. Асель айымдын өзү менен сүйлөшүп атсак, ошо депутаттар аябай оор кылмыш же болсо оор залал келтиргенде гана жоопкерчиликке тартылат экен. Ал эми жанагындай анча оор эмес деген берене менен катталып кала турган болсо, анда мындай ал жоопкерчиликке тартуу кыйыныраак болот экен да. Анан ушул жактан бул Асель айымдын учурунда жанагы депутаттык статусунан коргоо ордери канчалык коргой алат? Коргой албайт да. Анткени азыр мындай болуп атпайбы? Депутаттык иммунитет кол тийбестиги бар деп атышат да. Бирок депутаттык кол тийбестиги ал ошол депутаттык ишмердүүлүгүнө байланыштуу таркайт да. Аялын ал келип сабап, жана балдарын энесине каршы бурап жатканы бул ошол депутат катары кылган иш аракетпи? Чоң суроо турабы? Анда бир ирет айтам, ошол эгерде депутаттык иммунитети бар, кол тийбестиги бар деп милиция кызматкерлери кыймылдабай койсо, эмне себептен ички иштер министри болобу же ошол жетекчилер президентке чейин, төрагага чейин же болсо ошол депутаттардын өзлөрүнө ошол суроону коюшкан жок. Анткени эгерде өзүңүз баарыбыз билебиз, үй бүлөлүк зомбулук менен иштегендерибиз баарыбыз билебиз, журналисттер чагылдырып турасыңар. Азыр токтотпосо, эртеңки күнү Асель айымды майып кылып салса, же тиги дагы бир Асель деген келиниз эсиңерде болсо кулак мурдун кесип салган. Ошого сөзсүз түрдө алып барыш керекпи? Анан ошондо оор кылмыш болду деп анан кийин ошондо жоопкерчиликке тартабы? Же Кудай сактасын өлтүрүп койсо? Ошого чейин жеткирбеш керек да. Ошон үчүн ички иштер министрлиги, мен ойлойм, милиция азыр мына УКМКнын төрагасы дагы 2 жыл мурун болуп калды го, деме, үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча мен өзүм көзөмөлгө алам. Эгерде милиция кыймылдабаса, ГКМБга кайрылгыла, биз ишти алып барабыз деген. Ойлойм, Асель айым ГКМБга да кайрылыш керек бир жагынан. Анан экинчи жагынан бизде жогорку кеңештин депутаттары жөнүндө, жогорку кеңештин депутаттарынын макамы жөнүндө мыйзам бар. Ал жерде так жазылып турат. Биринчиден Конституцияда да бар, ошол мыйзамда да бар. Ар бир адам депутат болуп шайланганда ант берет. Ант бергенде ошол Кыргыз Республикасынын конституциясын, мыйзамдарын так сактайм дейт. Ант берди да, антын бузганы үчүн эмнеге чара көрүлбөйт? Аял кишини уртокмо калып, кош бойлуу аялын түгөлүк менен сабаганы бул эмне, мыйзам бузуу эмеспи?
А экинчиден ошол жогорку кеңештин депутаттарынын макамы жөнүндө мыйзамдын 8 беренеси депутаттык этика жөнүндө жазылып турат. Аякта так жазылып турат. Депутат кайсы бир адамдын депутат болобу, кызмат адам болобу, же болбосо жөнөкөй жаран болобу аброюна шек келтирип мыйзамсыз иш-аракеттерге барбашка деп турат. Ошон үчүн мен ойлойм, юридикалык жактан мыйзамдардын ошол милиция кызматкерлеринин иштешине, УКМКнын кызматкерлеринин иштешине бул окуяга чара көрүүгө толук кандуу мүмкүнчүлүктөр бар. Андан сырткары дагы бир жолу айтам, эл өкүлү катары бул элдин адамы катары азыр жоопкерчилиги жок калса, анда демек элге дагы бул чоң мындай белги болот. Урток мук ала бергиле, көбөлүк менен саба бергиле, кош бойлуу аялдарды ура бергиле, эч нерсе чара силерге жоопкерчилик болбойт. Алга деп коет да. Ошон үчүн бул жакта анан ошол Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарынын макамы жөнүндө мыйзамда так жазылып турат. Мамлекеттин аброюна шек келип турган аракетке барбаш керек деп. Биз дүйнө жүзүнө азыр бул аялын урганы боюнча бардык жерге азыр оңго чейин Өзбекстан, коңшу Казакстан бүт жерде талкууга алынат. Талкууга алынды, анан кийин жоопкерчиликке тартылбаса, мисалы, кайтадан чата мына Кыргызстанда аял кишини уурдай берсе болот. Мындан 1 жыл мурун беле ошол жогорку кеңештин депутаты болуп турган адам мал урдоо, аялды урдоодон жогору турган кылмыш деп айткан. Ушул качан улам кете берет да. Анан мен ойлойм, буга сөзсүз түрдө жана Абировго эгерде президент реакция кылгандан кийин ошол Абиров эркек баланы алды эле, ошол бул келиндики дагы оор эмес залга тиеп атпайбы ден соолугуна. Абиров менен мушташта болгон эркек баланыкы деле оор эмес болгон. Бирок реакция болду да. Моралдык ал жоопкерчиликке барды, анын тиги тарап менен барып элдешти, кечирим сурады. Абиров эркек экен, мырза экен, чыгып айтты, кечирим сурайм, ачуулук калып коюптурмун, ооба эркек кишилер мушташа беребиз, бирок депутат катары мага чектер көп. Мен ошол чектерди сакташым керек эле депчи. Азыркы кезде Сулайманов эмнеге антпей тескери жанагы үйдөгү видеолорун кара пиар кылып өзүнүн балдарынын энесин жамандап атканын мен түшүнбөй элем. Малаке мырза, сизге кайрылсам, ошо Ички иштер министрлигинин расмий маалыматына караганда 2025 жылдын 11 ай ичинде эле 20 миңге чукул ошо үй бүлөлүк зордук зомбулук катталыптыр да. Анан бул 2024 жылга салыштырмалуу 27%га көп экен. Сиздин оюңузча ошо эмне себептен Кыргызстанда үй бүлөлүк зордук зомбулук көбөйүп жатат? Себептерин атап бере аласызбы? Биринчи 2-3 жашка чейин бала энесинин жанында же аны чоңойткон кишинин жанында постоянно болуш керек. Ошону айтып келатышат. Эгер андай опыт бере албасак, уже ошол кезде эле уже проблемалар башталат. То есть серьезная проблема безопасности и агрессия менен башталат. Ошон үчүн буга келсек, то мурда эле айтып келген миграцияга балдарын таштап кетип калган эмелер уже заведомо айтсак болот, что уже травматический опыттар бар ал балдардын, уже агрессия менен чоң опыттар бар. Ошо 1-2 жаш, андан кийин дальше 7 жашка чейин ошо бир стабильность, анан коопсуздук керек. Эгер аны бере албасак, то бала уже эмете албай калат. Туруктуу болуу ыктымалы жогору эмес. Анан өзгөчө ата энеси же атасы же энеси бирөөсү пограничное расстройство личности эмес, а психоанализде эме деген колдонулат, классификация пограничная организация личности деген склонностьтар болгон кишилердин балдары дагы көп туруктуу болуп калбайт да. Жалпак тил менен кандай айтып бере аласыз? Жалпак тил менен айтканда пограничность деген эме черно-белое мышление деп коебуз го. Киши либо кишилерди жакшы деп атайт, либо жаман деп атайт, бирок ортодо категория жок да. Потому что көбүнчө кишилер эми жакшы жактары да бар, жаман жактары бар да. Анан примерно биз кишини айтабыз да, мындай жакшы сапаттар бар, мындай жаман сапаттар бар, примерно ушундай деп. Андай кишилерде мындай аябай жесткий 2 категорияга бөлөт. Булар деген жамандар, булар деген жакшылар. Булар деген актар, булар деген кара. Анан андай кишилер еще идеализацияга склонный болот. Мындай жаңы таанышкан кишилерди аябай чоң идеализация кылып, андан кийин бир нече убакыт өткөндөн кийин эч ким идеалный эмес да, бат эле обесценивание башталат да. То есть бул аябай нестабильный кишилер да. Анан андай кишилер балким коомдо көпчүлүк деп айтсак болот, ушундай склонностьтар мененчи. Анан эгер ошондой склонностьтор жогору болсо, андай кишилердин балдары деле туруктуулук болбойт да жашоолорундочу. Мисалга 2 депутаттын мисалын алып көрөлү. Акулу Бердиев менен ошол Элдар Сулаймановдун. Эми алардын үй бүлөсү ошо миграцияда жүрбөй эле Кыргызстанда эле жашаган үй бүлөдөн чыгышса керек. Мындай толук кандуу бардар жашоодо эле жашашса керек да. Булардын зомбулукка болгон түрткүсү эмне болду деп ойлойсуз? Мен эми балачак кездерин билбейм да, бирок мындай караганда, өзгөчөлүктөргө караганда тиги деле зомбулукка склонный. А мне кажется, биздин коомдо ошондой эркектер да көп, аялдар да көп.
И андай ата эненин балдары деле примерно ошондой өсүшөт, потому что туруктуулук болбойт, коопсуздук менен туруктуулук жашоолорунда. Бул именно бала чак кез менен байланыштуу нерселер. Анан дальше кете берсек, то менин оюмча эң терапевтический фактор социальный уровеньде это коомдо адилеттүүлүк барбы же жокпу, мыйзам иштейби же иштебейби. Потому что адилеттүүлүк болгондо сразу коомдогу напряжение ылдый түшүп баштайт. Адилеттүүлүк болбогондо коомдогу напряжение чоңое берет, а напряжение көбөйгөн сайын биздеги болгон патология болгон склонносттор козголо берет. Мисалы киши жакшы эле жүрө берет, бирок напряжениясы көтөрө ала турган бир уровеньден өтүп кеткенде уже биздеги склонносттор чыгып баштайт да, там срывдар, агрессияга склонносттор. Ошон үчүн эки фактор менен алсак болот. Бул биринчи бала чак кез, а потом уже коомдогу жалпы эле напряжениянын уровени. А напряжениянын уровени адилеттүүлүккө анан мыйзамдар иштеп иштебегенине байланыштуу деп ойлойм. Есенин айым, ошол жактан сизге суроо болуп атат. Мисалы үчүн мурдагы 7-чакырылыштын депутаты Акулуу Бердиевдин жубайы дагы 5 балалуу болуп, бир нече жыл чогуу бирге жашаганына карабастан, ошол мурдагы депутат бир нече аял үстүнө алып, кол көтөрүп, ошондой эле үйдөн кууп жатканы тууралуу дагы коомчулукка ачык айтып чыккан болчу да. Анан бул боюнча укук коргоо тарабынан иш козголуп, бирок эмнегедир зордук зомбулук боюнча аялы кайрылды деп жазылып, башка берене боюнча иш козголгон болчу да. Бул иш боюнча эмне үчүн ушу зордук зомбулук боюнча иш козголгон жок деп ойлойсуз? Эми иш козголгондо бул сот медициналык экспертизанын жыйынтыгынын негизинде козголот да, кылмыш иши. Эгерде анча оор эмес болсо, же оор залакаттар болсо, анда иш козголот. Баягы жеңил залакаттар болсо, баягы көк ала, так ошондойлор калса, анда иш козголбойт да. Бул мурда проступокко кетип калчу. Азыр болсо правонарушенияга кетип калды да. Анан кийин ошол себептен экспертизанын жыйынтыгы балким ошол кылмыш иштин курамы жоктугун билдирген. Ошол себептен козголбошу мүмкүн. Же болбосо баягы козголбогондон кийин жана мындай жөнөкөй баягы жоруктарга киргенде жабырлануучу тосмо арыз берсе, анда кылмыш иши кыскартылат. Биздин бүгүнкү иштеп жаткан мыйзамыбызда үй бүлөлүк зордук зомбулуктар боюнча, ушундай аял кишилерге, балдар кишилерге карата жасалган зомбулуктар боюнча тосмо арыз жардам бербейт. Ошол биздин ошол депутатыбыз, азыркыда чакырылыштын депутаты Эльвира Сурабалдиеванын демилгеси менен киргизилген. Ушул киргизилгенден абдан чоң бир алдыга кадам таштадык да, анткени байкош биздин баягы жарандар, жабырлануучулар арыз жазат, арыз менен кайрылат. Анан кийин баягы туугандар, анан кийин кудалар, анан өзүнүн үйдөгү агрессордон коркушуп эле кайра тосмо арыз менен кабыл алып коюшчу, иш жаап коюшчу да. Анан 2025-жылы 31 аял каза болду. Ушул зомбулуктун айынан 31 аял каза болду. Бул абдан мындай жүрөктү оорута турган цифра да. Жана сиз айтып калбадыңызбы, ошо кылмыш ишин козгоо үчүн соттук медициналык экспертиза чоң ролду ойнойт депчи. Бирок биз карап көрсөк, ошо убагында айымдар медицина кызматкерлерине кайрылбай, жанагы нерселерди документтештирбей, анан сүрөт видеого дагы тартпай калышат. Анан кийин психологиялык кысымга чыдабай калганда гана айтып чыгып жатышпайбы? Анан ошол зордук зомбулук болгонун, кылмыш иши козголушу үчүн кандай чара көрө алышат? Мен бул айымга дагы, Асель айымга дагы айтып кетчү нерсем, бул коргоо ордери берилип атпайбы? Бир канча жолу берилип атат. Коргоо ордери берилгенден ошол тергөөчү токтом чыгарып берет. Барып соттук медициналык экспертизадан өт деп. Айырмасы жок. Жеңил жаракатпы, кандай жаракат, эгерде ошондой кылмыш иштери козголбосо, бирок менин угушума байланыштуу караганда 4 жолу ордер берилиптир. Демек 4 соттук медициналык экспертизанын корутундусу бар, жеңил жаракат болсун. Ал коргоо ордерин албаган болсочу? Коргоо ордерин ар бир участковый келип кыдырып бербейт.
ал обязательно кайрылыш керек да. Ошол аймактык тескөөчүлөргө кайрылат, коргоо ордери мурда 3 күн, 10 күн, ушундай бир жумалыктар болсо, 10 күн ушундай болсо, экинчи жолу кайрылсаң 1 ай болсо, азыр сразу эле 1 айга эле, дароо эле 1 айга берилет да. Анан мен эмнени айткым келип атат? Бул жерде кылмыш иши козголбой калды дегенде эмес кеп. Бул жерде ошол мурда кайрылгандарын баарын тең факт кылып, психолого-психиатрический экспертизадан өтүп, ал жерден эксперттер чечим чыгарып берет. Ал действительно ушул адам зордук зомбулукта жашаган депчи, ошол экспертизанын жыйынтыгы баягы синдром избиваемой женщины дегенде, орусча айткандачы, постоянно таяк жеп жүргөн аялда, муну менен кыйноо деген берене бар, пытки, истязание деген беренелер бар. Бул өтө оор беренелер да, өтө оор эмес, оор беренелер. Ошол берене менен иш козголот. Иш козголгондо ошол 3пү, 4пү коргоо ордери далил болот. Ошол экспертизанын мурда чыккан экспертизалар далил болот да. Ал ошол кыйноо беренесин беренеси менен иш козгоду, не обязательно прям колу сыныш керек же башы сыныш керек да. Ошолордун баары тең. Ошон үчүн мен келиндерге дайыма айтам да, унчукпагыла, уят болот деген сөздү унуткула. Бүгүн уят болот десеңер, эртең жаман нерсе болушу мүмкүн да. Ошон үчүн урду, сабадыбы, тийдиби барып арыз жазгыла. Экспертизадан ал кетип калды уже эчтеке эмес, өткүлө экспертизадан. Факт калсын да, самый главный факт калсын. 2 коргоо ордериби, 3 экспертизабы, ал эмес, иш козголгон эмеспи. Ошол иш козгоодон баш тартуу токтомдорду да чогултушсун. Анан кийин эң эле чоң эле биякта далил бул психолого-психиатриялык экспертизанын жыйынтыгы болот да. Ошол жыйынтыкта ошол синдромдорду жазып беришет. Ошол адам ошол жаран зордук, зомбулукта жашаганын далилдешет. Ошол эле жетиштүү. Жабырлануучунун көрсөтмөсү, ошол коргоо ордерлер буга чейинки бир нече жолу, анткени ошол кыйноо, истязаниялар бул бир эле жолу катуу сабаш эмес, бул баягы систематический келаткан нерсе болуп эсептелинет да. Негизи эле биз көптөгөн укук коргоочулар менен сүйлөшсөк, алар айтышат да, ушу үй бүлөлүк зордук, зомбулук боюнча айымдардын укугун коргоо боюнча мыйзамдар сонун жазылган, бардыгы мындай эрежеси менен, орду менен, тартиби менен, бир нече беренелер менен кишини 7 суткадан 14 суткага чейин камап, айып салып чоң суммада, же болбосо кылмыш жоопкерчилигине да тартса болот экен да. Эмне үчүн анда бизде ушу зомбулук кылган адамдар бул чаралардан коркушпайт? Аймактык тескөөчүлөр коргоо ордерин берүү менен эле чектелбестен, ошол коргоо ордердин аткарылышындагы көзөмөлдөш керек да. Бизде ошол жок. Эгерде көзөмөл болсо, агрессордон мындай көзөмөл болуп турса, келип сурап, жакшыбы, коргоо ордери жазылып жатканда эки жакты тең отургузуп алып түшүндүрөт. Сага коргоо ордери жазылып атат, сен бул нерселерди кылбашың керек, телефон чалбашың керек, СМС жазбашың керек, үйгө келбешиң керек, ошондой сыяктуу да. Мисалы, Европа өлкөлөрүн алсак, ошол жерде зордук, зомбулук болду, ошол жердеги үйдөн агрессорду алып чыгып кетишет. А биздики эмне, коргоо ордерди берип койду, үй күйөөсүнүн намында аял каяка барат? Кризисный центрлерди мамлекет тарабынан жакшы караш керек да, көбөйтүш керек аларды. Анткени ошол кризистик борборлор эң биринчи ошол жабырлануучулар менен эң биринчи ошол алар контакт түзүшөт да, ошолорчу. Анан кийин мисалы 3 суткага, 5 суткага, 10 суткага чейин камакка алынып атышат. Бирок тилекке каршы биз мындай картинаны көрүп калабыз, ошол аял эле, жубай эле, зордук, зомбулук көргөн жубай эле тамак чуркап барып тамакташып жүргөн учурларды да көрүп калабыз да. Мыйзамдар жакшы, бирок анын көзөмөлү жок. Ушундан улам Атырайым сизге суроо атат да, мына мыйзам боюнча коргоо ордери берилгенден кийин сөзсүз түрдө жабырлануучуну байма-бай текшерип, зомбулук жана кайталана турган болсо коррекциялык программаларга жөнөтүп, жанагындай канча бир суткага камакка алып дегендей чаралар көрүлүш керек экен да. Эмне үчүн ушундай коргоо ордерин беришет экен? 17 000 коргоо ордери берилиптир бир жылда. Бирок жана коррекциялык программага чакырылгандары, үйүнө барып текшергендери таптакыр эле аз экен да. Эмне себептен бергенден кийин аны текшерип көзөмөлдөбөй жатышат? Анткени аймактык тескөөчүлөрдүн саны аз, жетишпей жатат деген деле маалымат боло элек. Менимче бардык аймактарда бар да. Коргоо ордерин берип коюш бул
бир эле кадам да, эң жеңил кадамы. Бирок эгерде ошол коргоо ордерин бергенден кийин биздин участкалык инспекторлар протокол түзгөнгө милдеттүү. Кылмыш иши козгоо бул эгерде Эсене айым түшүндүрүп кетти, жакшынакай ден соолугуна залака тийсе, анын ошол оорлугуна жараша кылмыш иши козголот же козгоодон баш тартылат. Бирок эгерде үй бүлөлүк зомбулукка барган болсо, коргоо ордерин берген болсо, милиция кызматкери ошону текшерип, ошол укук бузуу боюнча протокол түзүш керек, дагы укук бузуу протоколун сотко алып барыш керек. Анан ал жерден мынакей эгерде ошол сот процессинде милиция тарабынан үй бүлөлүк зомбулук болгону тастыкталса, сот ошол агрессорго же камакка алуудан жоопкерчилигин алат, же болбосо коомдук иштерге тартат. Азыр кээ бир соттор принципиалдуу, албетте көбүнчөсү айымдар экен, сүйлөшүп көрсөм, ошондой кызматына жергиликтүү ошол региондордогу соттор айымдар ушундай ишке алып баратышат. Кызматына, байлыгына, бийлигине карабай, эгерде зомбулук боюнча материал түшсө, коомдук иштерге тартат, дагы полигонго, мусор чогулган жерге коомдук ишке айдап коет. Анын аткарылышын дагы көзөмөлдөшөт. Элестеңер, эгерде учурунда, мисалы мынакей ошол эле Сулайманов боюнча макул, анын ошол депутаттык иммунитети бар экен, милиция кызматкерлери ошол коргоо ордерин бергенден кийин протоколун түзүп туруп, жогорку кеңештин ошол баарыбыз билебиз, атайын регламент, этика боюнча комитети бар. Уруп коюшса балким. Буга чейин жетмек эмес да. Балким 1-2 жолу тизгин тарткандан кийин балким үй бүлө деле сактап калмак. Баары мага боло берет, мен деген ошол кызматтагы адамдын балдарымын, мен кызматта өзүм азыр, мен коомдо капчыгым толтура, каалашымча билем чардайм дегенден алыс болот да, балкимчи. То есть мыйзам чегинде чара көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Биз сезим кризистик борборунун жетекчилиги менен сүйлөшсөк, алар да айтышты да, айрым милиция кызматкерлери ошо айттырбай эле жабырлануучу келгенде протоколдорду түзүп, ишти сотко жеткирип, ошол зомбулук көрсөткөн адамды жоопкерчиликке тартууга өзүлөрү эле мындай аракет кылып коюшат. Бирок басымдуу бөлүгү коргоо ордерин берип гана чектелип жатат деп ушундай ордерди жөн эле карап болуп калпай, аны көзөмөлдөсөң, анын акыр аягына чейин жеткирбесең жоопкерчилик, анан кийин мындай болупайбы, мына коррекционный программа деп киргиздик, сонун ыкма. Эми акырындап пробация саны аз кызматкерлер, бирок жапырт мындай иш кылганга аракет кылышат. Анда жазып турат, эгерде жылына 2 жолу үй бүлөлүк зомбулукка барса, сөзсүз түрдө милдеттүү коррекциялык программа түзүш керек. Бирок юридикалык жагынан караганда, охранный ордер жазып бергенде бул үй бүлөлүк зомбулукпу? Же охранный ордер жазылгандан кийин, коргоо ордери, сөзсүз түрдө протокол түзүлүп, соттун чечими менен коомдук ишке тартылып, же болбосо арестке алынган адам зомбулук кылдыбы? Же кылмыш иши козголгон? Жөн эле ордер жазып коюш менен ал адам үй бүлөлүк зомбулукка барды деген алыс болуш керек. Анткени юридикалык аягына чейин бул иш чыкпаса милиция тараптан, эртеси күнү ал абьюзер, ал агрессор калп жазып койгон, менин маалыматым уккан эмес, териштирилген эмес. Канча азыр мен мисалы биздин тажрыйбада канча ошол агрессорлор барып, кайра милициянын үстүнөн прокуратурага арыз жазып, бул аягына чейин ишин чыгарган эмес. Мен бул жөн эле кагаз, бир тараптуу жазылып койгон коргоо ордери, мен зомбулук кылган эмесмин. Мен аялым абьюзер, мен психологик жактан жеп койду деп кайра таанып коюшат. Ошон үчүн эгерде бул иш аягына чейин чыгып, юридикалык жагынан аягына чейин чыкпаса, кайра ал адамды биз агрессор же үй бүлөлүк зомбулук кылды деген айта албайбыз, чарада көрө албай калышат да. Сөзсүз түрдө. Мындан улам суроом сизге болуп жатат. Мынакей сиз айтып жатасыз, ошо баланын кичинекей чагынан эле кийинки турмушуна таасир эте турчу чоң көрүнүштөр болот депчи. Анан ушул нерсе кайталанып эле улам бир муумга өтө бербеш үчүн ушу зомбулуктун чынжырынан кантип чыкса болот, кантип ошол нерсени үзсө болот, кандай кеңештерди айта аласыз? Патология уже өнүккөндөн кийин алмаштырыш аябай кыйын да. Өзгөчө аябай жогору даражадагы патология жеткен, даже киши түшүнүп турса, мен менен бир проблема бар деп, аны контролдош аябай уже кыйын болуп калат. Ошон үчүн превентивный эле методдор колдонулабыз дейм. Бул мыйзам катары аны эмете албайбыз го дейм, просто кишилерде бир аң сезим өнүгүш керек да. Андан тышкары, конечно же, адилеттүүлүк үчүн күрөшүш керек деп ойлойм, коомдун ичиндечи. Потому что адилеттүүлүк болбогондо напряжение коомдо көбөйө берет. Көбөйгөн сайын ар кандай патологический склонностьтарыбыз чыгып баштайт. Ошон үчүн мындай караганда мен айткандай эле патологияга уже жеткен киши уже аны оңдош, аны коррекция кылыш аябай көп убакыт алат. Аябай кыйын. Анан кишиде каалоо болуш керек, түшүнүк болуш керек. Ооба менде бир патология бар, мен муну алмаштырышым керек дегенчи. Көбүнчө киши антпейт да.
көбүнчө киши менде проблема жок, башка адамда проблема бар деп ойлогон үчүн буну өзгөртүш аябай кыйын. Мисалга алсак, жана Жибек Урустемованын окуясында материал жасап YouTube'га чыгарсак, астындагы комментарийлерде өтө көп аялдар жазып жатышат да, мен азыркы тапта ушундай эле абалда жашап жатам, бирок мен айта албайм депчи. Алындай комментарийлердин саны өтө көп да. Анан азыркы тапта ушул жаш муундагы үй бүлөлөр, аялдар зордук зомбулук көрүп жатышат, айта алышпайт. Бирок алар жолдошун кантип ушундай бир акыл эске чакырып, эмне кылса болот ушу зордук зомбулукту токтотуу үчүн? Мисалы үчүн бизде адамдар психологторго дагы ишенишпейт да, айрыкча мырзалар. Анан айымдарга бул жаатта кандай кеңешиңиз болот да? Азыркы тапта ушу зордук зомбулукта жашап, ошондон мындай үй бүлөсү менен, жолдошу менен ажырашпай туруп деле ошол чынжырдан чыгуу үчүн эмне кылыш керек? Наркиза, биз деген чындык менен беттешкенге даярбызбы? Бул чоң маселе да. Менин оюмча көбүнчөбүз даяр эмеспиз. Менин бир досум бар. Энеси чалып айтат: "Сен аялыңды эмнеге сабабайсың?" деп. Анан айтат да, мен эмнеге аялымды сабашым керек десе, эми сабап туруш керек да деп. Өзү энеси айтат ошентипчи. Эжелери, то есть келиндин кайнэжелери айтат: "Эмнеге аялыңды сабабайсың?" деп. Эми бүлөдөн кеткен маселе да, энеси ошондой зомбулукта чоңойгон, бул мындай нормалдуу түрдө көрүшөт да. Ошол моделден ошол жанагы комментарийде унчукпай аткандардын баары тең. Ушул мынакей азыр биздин психологубуз айтып жаткандай, энеси унчукпай жашаса, ошону көргөн кыздар дагы кийин таяк жесе, мен унчуккан эмес, мен дагы унчукпашым керек деп калат да. Ошондон кетип атат да. Ал бүт цепочка кетет да. Энеси, чоң энеси, тай энеси эмнелерди көрсө, небере чөбүрө кыздардын баары ошону көрөт. Эркектер дагы сабап туруш керек деп. Бул абдан мындай мыкты дозу бар экен. Мен эмне себептен сабайм дейт да. Эмне себептен сабайм депчи. Баягы балким может ошол бала атасы энесин урганда, ошо энесине боору ооруп ачып эметкен, ошону аңдып билип атат да, ошонучу мен сабасам бул да мен энемдей болуп кыйналат экен деп. Же болбосо балким андай зомбулукту көрсөткөн эмес ал балага. Ошол себептен бул жерден только аң сезим. Биз уяттан аябай коркобуз да. Биз кылмыш жаза жоопкерчилик алып алып, тияка барып 5-10 жыл өтүп келгенден дагы уят деген сөздөн коркобуз да. Мисалы, ошол эле Европа өлкөсүндө милицияда реестр бар экен. Кадимки агрессорлордун реестры бар. Турмушка чыга турган кыз келип, ошол жерден фамилияны айтып, эгер ошол фамилиясы списокто бар болсо, ошол агрессор, анда ага турмушка чыкпайт. Бизде дагы, Кыргызстанда дагы ошол реестр жүрсө, агрессорлордун жанагы бир жолу эми макул, бир жолу эмес, 2 же андан ашык жолу зордук зомбулук көрсөткөн адамды ошондой реестрге алса, базага киргизсе, ошол базаны мамлекеттик каналдардан болобу, кандай каналдардан, соцсетинен болобу, агрессорлор деп чыгарып турса сүрөттөрүн, мен ойлойм да ошол эле токтотот окшойт да. Негизи эле үй бүлөлүк зордук зомбулуктун кайсы гана түрү болбосун, ошо анын тамыры менен кантип күрөшсө болот деген суроону бергим келип атат да. Анан бул жакта айымдар көбүнчө басымдуу бөлүгү жабырлануучу айымдар да. Анан эмне үчүн зордук зомбулук токтобой жатат, эмне үчүн айымдар мындай туңгуйка кептелип калып атат десең, күйөөсү психологко баргандан уялат. Жаңы мындай жашоо образына ыктап кетүүдөн дагы уялат, жора жолдошторунан, досторунан, жанагы сен аялыңа жардам берет экенсиң, үй жумуштарын жасайт экенсиң дегендей, же болбосо ошол эле кайын журту сен эмне тиги ашканада аралашып жүрөсүң дегендей сөздөрдү айтат да. Анан ушундан улам суроо Малаке мырза сизге, мырзалар ошол үйдөгү көйгөйдү чечүү үчүн, балким тиешелүү адистерге баруусу үчүн, уялбашы үчүн, ошондой аялы менен биргеликте акылдашып, ошол кризистик учурдан чыгуу үчүн эркектер менен кандай жол менен кантип иштешсе болот? Мне кажется, популяризация кылыш керек го. Мисалы, Турцияда 2015-16 жылдарга чейин өтө психологторго аз эле киши, билимдүү эле кишилер барбаса барчу эмес. Андан кийин сериалдар тартып башташты. Түрктөр жакшы сериал тартат эмеспи? Анан психотерапия жөнүндө сериалдар тартып башташты. Ошондон кийин бүт эл барып баштады да. Анан эркектер үчүн деле ошондой бир модель эмеш керек го, что эркек үчүн психологко баруу, психиатрга баруу, өзгөчө, мне кажется, насилие менен проблемалар болсо психиатрга, фармацологический эмелер дагы кичине жардам керек.
бирок кайта эле айтканда чоң даражада патологияга жеткенден кийин аны уже оңдош аябай кыйын. Мисалы пограничное расстройство личности жакын убакытка чейин эле почти неизлечимый болезнь деп эсептелчү. Ана ушундан улам анда сизге суроо да. Мына жакында эле биздин бийлик өкмөт билдирүү таратты да 15 адамга электрондук билериктерди тагышыптыр. Аны мобилдик тиркемелер аркылуу көзөмөлдөп турушат экен. Ушул жардам береби ошол адамдыкка таасир берип жоопкерчиликке мындай жүрүм турумун өзгөртүүгө? Менин оюмча чын эле аткарылса аябай эле жардам берет деп ойлойм. Потому что кээ бирки кишилер коркот да. Алар үчүн аябай жардам берет деп ойлойм, бирок ал аткарылып атабы ошол маселеде же аткарылбай атабы? Кандай кылып биз зордук зомбулукту токтото алабыз, мынакей. Популяризацияга макулмун. Анан бир гана медиктерге кайрылуу эмес. Үй бүлөлүк баалуулуктар боюнча популяризация болуш керек. Аялынын жанында жардам берген эркектерди, оокаттарды кошуп бөлүшкөн эркектерди популяризация кылышыбыз керек. Аялына мээримдүү, кызына, балдарына мээримдүү аралашып, ошол өзүнүн убактысын, өзүнүн көңүлүн, өзүнүн ошол ой толгоосун короткон эркектерди, ошого мындай мээримдүү аталарды биз популяризация кылышыбыз керек. Анан буга чейин да айткам, айтып берем, биздин ушул бийликчил адамдар үлгү болуш керек. Мисалы ошол эле биздин президент, УКМКнын жетекчиси болобу, тиги министрлер кабинетинин төрагасы мынакей азыр тоого чыгып туризмди популяризация кылып атпайбы? А эмне себептен мынакей биздин жаш муунду, биздин кыргыздын негизи эле өзүбүздү сактап калыш үчүн момундай кете берсек биз урт токмок менен анан мына биздин психолог айткандай бул деген хронический мүнөзгө өтүп кеткенине байланыштуу бир нерсе кылыш кыйын деп атпайбы? Анда түп тамыр менен кыргыз жоголот да. А биз элди өзүбүздү улут катары сактап кала алсак, ошол биздин атка минелер тоого чыгып, же болбосо тиги бибылга машина дайрт эткендей эле аял кишилер менен болгон мамилесин көрсөтүшсүн. Мына биринчи айым менен кандай мамилеси бар татынакай. Министрлер кабинетинин жетекчиси мына тоого барып келди, келинчеги менен үй бүлө үйүндө тамак аш жасап атканын, келинчеги менен акылдашып иш кылганын көрсөтүшсүн. Азыр мына принципиалдуу түрдө мына Акулуу Бердиев кызматтан мурун адам болчу, депутат болчу. Ал үй бүлөлүк зомбулук боюнча маалымат чыккандан кийин ага мен азыр карадым интернеттен. Шылуундук менен үй бүлөлүк зомбулук экөөнү кошуп эметиптир да. Анткени өзүңөр түшүнгөндөй эле үй бүлөлүк зомбулук боюнча кылмыш курамын козгоо кыйын. А эгерде жөн эле укук бузуу катары жанагы коомдук ишке тартыш чоң мындай сезим жетпейт. Туура эмес иш кылып атканчы. Ошон үчүн балким шылуундукту кошкондур да УКМКчы. Адилеттүүлүк. Биринчиден популяризация үлгү болуш керек. Эгерде азыр мынакей аял ошондой экен, тили узун экен, анан кийин өзү айтпадыбы, анан ошон үчүн жеди да анан өзү тап берет экен да, эмне жатып бериш керек бурутса? Абьюз кылып, жанагындай каалаган түнү күнү келип, каалаган аялдар менен жүрүп атса, бизде негизи эле ошо айтпаймынбы, эл алдында жүргөн адам үлгүлүү болуш керек. Үлгүлүү болбой, мен каалаганча чалчаңдайм дегендерди колдой берген болбойт да. Ошон менен мына коом бузулуп атпайбы, мыйзам иштебей атпайбы. Ошон үчүн үлгүлүү болуш керек, популяризация болуш керек. Биздин ошол жетекчилер өзлөрүнүн аялдарына, өзлөрүнүн энелерине, өзлөрүнүн кыздарына, балдарына болгон мамилесин ачыкка чыгарыш керек. Дагы психолог мырза чоң жакшы нерсени айтты, абдан толук колушам. Адилеттүүлүк. Ушуну азыр эгерде Элдар Сулаймановдун мисалы менен, Акулуу Бердиевдин мисалы менен эгерде биз адилеттүүлүктү коом көрө албаса, бүттү. Адвокаттар, юристтер биз канча иштебейли, психологдор канча иштебейли, кете берет булчу, боло берет. Эгерде аялыңдын бизде улуттук статистикалык комитет мындан 2 жыл мурун чоң изилдөө кылган мамлекет боюнча. Ошондо элсеңер, эгерде мен тамакты туздабай койсом, же даамсыз кылып койсом, күйөөм мени урганга укугу бар деп жооп бергендердин саны кыйла жогору. Анан анын жашын карап көрсөк, жаш келиндер менен улуу кайненин курагына келгендердин арасында ошол нерсени колдогондордун саны чоң. Бул эмне билдирет? Бул чындап эле мына психологдун айткандай, баарыбыздын каныбызга, биздин ой пикирибизге сиңип калган нерсе. Мен күйөөмөн суранбай чыгып кетсем, курбулар менен жолуксам, ал менге урганга укуктуу деген дагы чоң макулдук менен жооп беришкен биздин кыз келиндер, аялдар. Анан ошондой көз караш менен биз отурсак, адилеттүүлүк мынакей, ушул депутат болобу, экөөтүн депутат экен. Эмнеге ичип алды деп, мисалы, кызуу унан айдап бараткан министрди жумушунан айдашат. Туура, мына билим берүү, илим министри кетти. А аялын урт токмокко алган, аялы кандай тили узун болбосун? Бизде эмне мыйзам жазылганбы? Аялыңдын тили узун болсо, балаң айтышса, урт токмокко ал деген барбы мыйзам? Жок да.
демек бул мыйзамсыз нерсе. Демек адилеттүүлүк орноп жоопкерчиликке тартылыш керек. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча бизде ажырашуулардын саны өтө көбөйүп, акыркы жылдары никеге туруунун саны өтө кыскарып, анан демографиялык көрсөткүч дагы түшүп кетиптир. Мындан улам ошо үй бүлөлүк институтту чыңдоодо кандай иш-чаралар жетишпей жатат? Аялдар үнүн чыгара башташты, сотко кайрыла башташты, зордук зомбулукта жашагысы келбейт, ошондой эле агрессор, абьюзер менен жашагысы келбейт дагы сотко берип ажырашып жатышат. Мен өзүмдүн практикамда 17-жыл практикамда ажырашуу бир аялдын күнөөсү үчүн ажырашкан бир кейс жок да, мендечи. Жалаң эле ошол чыдабай калган жаңы үйлөнгөнүнө 1 жыл болгондон баштап 30 жыл чогуу жашаганга чейиндер ажырашат да. Анан баягы үйлөнбөй, ошол үй бүлө курбай ошол баягы жүргөн жаштар, булардагы аң сезим ойгонуп атат да. Мисалы, ала качууну токтоттук. Бул кылмыш эле кылмыш эмес, салт эмес деп атып. Ала качылбай калган кыздар, алар окуу жайга өтүп атышат, жумуш иштеп атышат, өздөрүнүн карьерасын анткени көрүп атат да. Энеси ала качып кеткен, ошол үйдө жашады, эч жерде кийин ажырашты, жалгыз калды, балдары менен калды, билими жок. Бир жерге барып иштейин десе эчтеке жок. Ошол себептен мен биринчи өзүмө ишенишим керек деген аң сезим ойгонуп атат да. Мен өзүмө ишенип, бир ошол кесиптин ээси болоюн, окуюн, тарбиялайын, билим алайын, карьера кылайын деп калышты да. Эркек балдар деле ошол баягы кыздарды карап, билбейм, мен өзүм балам 27-ге чыгат, көрө эмнеге үйлөнбөйсүң десем, кыздар көп келет, аял жок дейт. Аял болчу адам жок дейт да. Баягы издеп, баягы ошентип жүрүшөбү же ответственность алгандан коркушат да. Менин оюмча бул жоопкерчилик алгандан коркушат. Видеодо Асель айым айтып атат, сен БМВга татыктуу эмессиң депчи. Бул депутаттын машинасы эмес, бул ошол Асель айымдын машинасы. Анан кийин видеону бергенде бир тараптуу болуп атпайбы? Ал жерде үн жок. Ал үн менен ошол Асель айымды кандай деңгээлге жеткиргенин биз билбейбиз да. Ошондой адамды өзүнүн машинасын барып талкалап, ушундай кылып, баягы чебелектеп чуркап жүргөн ошолго жеткирип атат да. Кандай сөздөрдү айтып атат. Бул видеону баягы көрсөткөн ар жакта бир план менен көрсөтүп атат да, өзүн актабоо иретинде көрсөтүп атат. Деге келинчегин жаман ушундай өзүн наоборот, бул агрессивный, бул мени сабап коет деп баягы жалтаны күйүп атпайбы, ошондойлор көрсөтүп атпайбы. Бул кандайдыр бир сценарий түзүлүп туруп эметилген да. Макул, теңдүүлүк болсун, анда үнүн чыгарсын. Үнүн угалык, кандай сөздөр чыгып атат аякта. Чоң рахмат, эфирибиз соңуна чыгып калды. Биздин студияга келип, ошо пикириңиз менен бөлүшүп кеткендериңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн эже сиңдилери берүүсүндө биз үй бүлөлүк зордук, зомбулук жана мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилиги тууралуу талкуу курдук. Эфирди мен Наргиза Асекова алып бардым. Сак саламатта болуңуздар.